Фактывы каналынын жаңылыктарынын кечки топтому менен тааныштырабыз. Студияда Алина Абасова. Саламатсыздарбы? Бүгүн Кыргыз Республикасынын президенти, Жогорку кеңештин төрагасы баштаган бир топ атка минерлер 2002 жылы 17 мартта алгачкы жолу адам курман болгон Ак Суу окуясынын катышуучуларын эскерип, алардын элесине арнап Ала Тоо аянтындагы митингде элдин боштондугу үчүн каза тапкандардын монументиндеги гүл коюп эскертишти. Кечээ Россиянын премьер-министри Михаил Мишустин менен Кыргызстандын премьер-министри Мухаммедкалый Абылгазиевдин ортосунда телефон менен байланыш орун алды. Өкмөттүн маалымат кызматынын билдиргени боюнча, сүйлөшүүдө коронавирус мындан ары жайылып кетпеши боюнча чара көрүү иштери талкууланды. Россиянын премьер-министри Михаил Мишустин Россия тараткып келе жаткан күйүүчү майлоочу майлар жана азык-түлүктөрдү Кыргызстанга жеткирүү кадимки тартиби менен иштей берерин билдирген. Өкмөт Кыргызстанда тойканаларда ар кандай мааракелерди өткөрүүгө тыюу салды. Бул тууралуу вице-премьер-министр Алтынай Өмүрбекова коронавирустан сактануу аракети боюнча маалымат берген брифингде билдирди. Штабтын кабыл алган чечимине ылайык ар кандай массалык маданий иш-чараларга, тойканада өтө турган мааракелерге тыюу салды. Бул чектөө 3 жумалык убакытка кабыл алынды. Андан тышкары 50ден ашык орунду тамактануучу жайларда дагы ишине чектөө киргизилет. Башка өлкөлөрдө колдонулган сыяктуу эле бизде да тамакты жеткирүү кызматы колдонуп турабыз, деди вице-премьер-министр. Андан тышкары компьютердик клубтардын жана ар кандай оюн зоок жайларындагы ишке чектелип тургандыгын белгиледи. Кыргызстанда бүгүнкү күнү абал туруктуу. Расмий түрдө коронавируска катталган жок. Бүгүн республикалык штабта талкууланды, сунуш киргизилди. Бардык чет өлкөлүк жарандарга убактылуу Кыргызстанга кирүүгө тыюу салуу. Жалаң гана грузовой перевозкаларга ошолорго гана чектөө жок болот. Көптөгөн мамлекеттер ошондой чара көрүп атышат. Анан биз ойлоп атабыз, биздин коңшу мамлекеттерде дагы ошондой вирус чыкканына байланыштуу дүйнө жүзүндө мамлекеттер өтө көп, уже мамлекеттерде вирус катталганына байланыштуу биз дагы ошондой алдын алуу, ошондой чараны көрүүгө туура көрдүк. Коронавирустун айынан жергиликтүү кеңештердеги шайлоо артка жылдырышы мүмкүн. Бул тууралуу БШКнын мүчөсү Гүлнара Журабаева билдирди. Анын айтымында жаңы вирустун эл ичинде тарап кетпеши да көңүл буруу зарыл. Эскерте кетсек, 12 апрель күнү өлкөнүн Ош, Токмок, Каракол, Балыкчы жана Майлуу суу шаарларында, андан башка 25 айыл өкмөтүнүн жергиликтүү кеңешке шайлоо өткөрүлөт. Ошондой эле Кыргыз өкмөтүнүн премьер-министри Мухаммедкалый Абылгазиевдин дагы бир буйругун негизинде Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн алдындагы жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматынын басма сөз кызматынын улук инспектору, ички кызматтын майору Эленора Шашеналиева кызматынан бошотулду. Эленора Шашеналиева ордуна Калыков Самат Сатылганович Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын басма сөз кызматынын улук инспектор кызматына дайындалды. Коронавирус эпидемиясын коргонуу максатында Кыргызстандан бир катар өлкөгө учуулар токтотулду. Манас аэропортунун маалымдаш боюнча Бишкек-Үрүмчү каттамы 2 февралдан баштап токтотулган. Дубай-Бишкек-Дубай каттамы 17-20 марттагы учуулары, Нур-Султан-Бишкек, Нур-Султан каттамынын март жана апрель айындагы бардык учуулары. Ал эми Алматы-Бишкек жолундагы 16-18 марттагы учуулары, Эл-Кувейт, Ош Эл-Кувейт каттамы 10 марттан 1 апрелге чейин учуулары токтотулду. Мында башка каттамдар тууралуу маалыматты Манас аэропортуна байланышып тактоого болот. Россиянын темир жол ишканасы Кыргызстанга каттоочу поездерди токтотот. Мындай чечим коронавируска байланыштуу кабыл алынган. Аталган ишкананын билдирүүсү боюнча сапарга 16 марттан мурда чыккан. Казакстандын жүргүнчүлөрү гана өткөрүлүп, калган Казак Республикасын аралап өтүүчү башка өлкөлөрдү тактап айтканда Кыргызстандан ары да бери да өткөн поездерге тыюу салды. Кыргызстандын мамлекеттик миграция кызматы 18 марттан 1 майга чейин Россияга кирүүгө тыюу салынган эскертет. Ошол себептен Кыргызстандын жарандары сапарга чыгуусун токтото турууну сунуш кылат. Россия коронавирустун тарап кетпеши үчүн кабыл алган чечимди бардык чет өлкөлүктөр үчүн деп айтылганы билдирүүдө. Ал эми учурда Россиядагы кыргыз жарандарына болсо жашап иштеп жаткан өлкөсүнүн эрежесин сактоого чакырат.
Нарын облусуна караштуу Жумгал районунун Кабак айылынын тургундары 16 Кытай жаранын айылга киргизбей коюшту. Бул тууралуу Турмуш KG жазып чыкты. Маалыматка ылайык Кытай жарандарды карантинден чыгып айылдагы базага бара жатышкан. Алар Бишкекте карантинге болушуп, Нарынга келишкен. Бирок айыл тургундары аларды артка кайтуусун талап кылышкан. Жумгалдын акими тургундар менен жолугуп, Кытайлар Бишкекте текшерүүдөн өткөндүгүн белгилеп, эми алар жолду коруп бүтүүсү керек деген, ага базадан техникасын алышсы шарт экендигин билдирди. Чогулган эл аким менен макул болбой, коронавирус жоголгондо мындай жарандарды киргизбей тургандыгын билдиришти. Бишкек шаарынын мэри Азиз Сурахматов бүгүн Борбор каалада рейд жүргүздү. Ал базалардагы коомдук жайларды текшерип кыдырды. Рейдтин жүрүшүндө Сурахматов компьютердик оюндарды ойноп отурган окуучу баланы урушту. Азыркы кырдаалда үйдө отурган эле коопсуз. Силер үчүн карантин жарыяласа, силер интернетте отурганыңар туура эмес, деп билдирди. 2020 жылдын 11 мартында Керимкулов Нурлан Бейшенбекович жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматынын алдындагы Келечек мамлекеттик ишканасынын директору болуп дайындалды. Буйрукка Кыргыз өкмөтүнүн премьер-министри Мухамбеткалый Абылгазиев кол койду. Нурлан Керимкулов буга чейин бир катар коомдук мамлекеттик кызматтарда иштеп, акыркы жолу Нарын облустук Кочкор районунун акими болуп эмгектенген. Шундуктунун төөсү жорго арстан алай эле адам баласы билбеген күчтөргө таянат экен десең, ага ишенип алып каршы чыккандар дагы утуп таң каласың. Тамада Урмат Асанбеков Арстан Алайды сотко берди. Арыз Бишкек шаарынын Ленин райондук сотунда берилген. Урмат Асанбеков Арстан Алай дүйнө жүзүнө коронавирус жөнөткөндүгүн, азык-түлүк кымбаттап той гана калды. Буга байланыштуу Тамада жумушсуз калган. Эскерте кетсек, Арстан Алай коронавирус Кытайга жөнөткөнүн айтып келет. Ушул жана башка жаңылыктар менен Fact.kg сайтынан жана Fact.kg TV Instagram баракчасынан дагы таанышсаңыздар болот. Бүгүнкү күнгө карата жаңылыктар топтому мына ушулар болду. Кечиңиздер көңүлдүү улансын. Саламатта туруңуздар.